урматтуу Данияр Жолдошевич. Мына бүгүнкү күн тартибиндеги маселелер боюнча биз эми биринчи кезекте ыш маселеси боюнча кечээ күнү комитет жыйынында кенен талкууладык. Буюрса жылдага караганда мындай жылыш бар, жакшы. Медер Асановичтин жалпы баяндамасында укканбыз. Андан кийинки маселе боюнча айтсак, Данияр Жолдошевич, мына өзүңүз белгилүү болгондой, тамак аш, азык-түлүк жана коомдук тамактануучу жайлардагы баалардын өсүшү боюнча жалпы эле негизи бүгүнкү күндөгү кырдаал боюнча негизги макроэкономикалык факторлор кайсылар? Эмне себептен ушундай жагдай пайда болуп атат? Макроэкономикалык показательдердин негизи биздин инфляция, импорттолуучу инфляция болуп атат да. Анткени көпчүлүк азык-түлүгү 70% бизде сырттан импорттолунат да. Азыр өзүңүздөр билгендей биз дагы сиз менен бирдиктүү өкмөттүн программасын кабыл алганбыз. Ал программа тууралуу Адылбек Алишевич да кеңири маалымат берип кеткен. Анын алкагында эң негизи бизде өзүбүздүн тамак аш коопсуздугун камсыз кылуу. Акыркы жылдары өзүңүздөр билгендей ошол тамчылатуу суу менен камсыз кылган жеңилдетилген насыялар, андан тышкары агротехникага болгон жана лизинг программалары толугу менен ошол багытка багытталганда, өзүңүздөр билгендей жана кант кызылчасы менен дагы 24-жылы бизде орчундуу бир маселе болгон. Анын алкагында азыр биз ошол өндүрүүчүлөргө РКФР алкагында да кредитный линия ачып бергенбиз. Бирок негизинен сиз белгилеп кеткен макроэкономикалык показатель бул импорттолуучу инфляция. Бул негизинен дүйнөлүк баалардын өсүшүнүн алкагында, бирок кээ бир маселелер биздин ошол ишкерлердин да спекулянттык эмелери бар да. Аларды ошол ордуна келтирип турукташтыруу алкагында жергиликтүү бийлик менен да кошо биргеликтүү ошо антимонополдук комитет өзүнүн ишин алып барат. Буга чейин Дастан Далбаевич дагы белгилеп кеткен. Ушул антимонополия комитетинин кызматкерлеринин саны жетишсиз, ошого кантип жетише алат? Туура, бирок бул жерлерде ошол жергиликтүү бийликтин милдетине да киргизилген. Алар тууралуу бизде өзүбүздүн жыйындарыбыз бар. Ар сайын азыр урматтуу Адылбек Алишевич өзүнүн жыйынын өткөрөт. Эгерде мурун биз ошо инфляцияны квартал сайын карасак, азыр 2 жума сайын улуттук банк менен карап, мындай өтө кылдат мамиле менен азыр жүрүп баратабыз да. Анткени белгилеп кеткендей, жылдын жыйынтыгы менен инфляция 9,2%га чейин чыгып кеткен. Биздин чек негизи 70%дан ашпаш керек болчу. Бирок тилекке каршы өзүңүздөр билгендей жыл аягында күйүүчү майлардын баасы да өсүп кетти. Биз анын алкагында өзүбүздүн дагы ошол күйүүчү май ташуучуларга определенный бир компанияларга субсидия берип, убагында ошол маселени купировать эткенбиз да. Ошондой иш-чаралар в ручном режиме кетип баратат да. Ошон үчүн жанагы маселе сунушубуз 2 жума сайын чогулуп ошол маселени чечип турганга ал көзөмөлдүн үстүндө турат да азыр. Бирок жанагы кабыл алынган иш-чара жана тамактануучу жайлардын баасы өтүшүп кетиш үчүн ал тууралуу отдельный бир иш-чара болот. Негизинен жанагы кызмат көрсөтүүнүн жана пайыздарын ошол бааларга киргизүү бул негизинен түп тамырынан туура эмес. Ошол маселени биз азыр карап атабыз да. Чоң рахмат, Данияр Жолдошевич, жакшы мындай кеңири маалымат бердиңиз. Ошол маалыматтын алкагында антимонополиялык кызмат мына акыркы бир 2 ай аралыгында канча протокол түзүп бир иш-чаралар жүрдүбү? Эгерде уруксат берсеңиздер, антимонополия комитетинин башчысына да жооп берсе. Уруксат берсеңиздер. Бизде азыр текшерүү ресторан, кафелерди эми гана башталды. Пландары түзүлсө 1 январдан. Ал эми бааны токтотуу боюнча этке киргизилген. Ал боюнча 178 айып пулу салынды жана 668 000 сомго жеткен айып пулу салынды. Бул бааны токтотуу үчүн жүргөн иш-чара да. Чоң рахмат, ошого сиздер да тыкыр көзөмөлгө алсаңыздар, сиздер тараптан дагы. Рахмат. Андан кийинки маселе могул азыркы күндөгү ушул курулуш тармагында бир топ көйгөйлөр болуп атат. Урматтуу Нурдан Кемелович, мына сиздер 2025-жылы бир топ алгылыктуу иштерди жасадыңыздар. Социалдык объектилерди бүтүрүп, жакшы жумуштар болуп атат. Бирок ошого утурлай эле, мына өзүңүзгө белгилүү болгондой, кече жакында биз жалпы Жогорку Кеңеш парламент жакшы бир мыйзамды кабыл алып бердик. Кандай деңгээлде ушул жалпы мамлекетибизде болуп аткан шарттарды жеңилдетүү максатында тендерди толук кандуу жоюп сатып алуулар боюнча. Бүгүнкү күндө ошол урматтуу президентибиз кол коюп, бүгүн ошол мыйзамдын алкагында жумуш баштадыңыздар да сиздер.
Азыркы учурда бизге мыйзам келди. Биз азыр положенияларын иштеп чыгышыбыз керекпиз. Положениясы ашып кетсе бир айдын ичинде иштелип чыгат деп мен толук ишенем. Положениялар чыккандан кийин, жоболор чыккандан кийин уже биз ишке киребиз. Бирок биз алдын ала буйруктарды бердик. Азыркы учурда эч кандай тендерларды жарыялабайбыз. Биз ошол мыйзам изменение киргизгенге байланыштуу биз тендерларды токтотуп, анан ошол жоболор чыккандан кийин биз толук кандуу иштегенге дайынбыз. Жакшы көрүнүш. Бүгүнкү күндө эгерде мына сиз алдын ала буйрутма берген болсоңуз, ушул күнгө чейин ДЖГС, УКСтар тендерлерди өткөрүп келген. Мындан кийинки кызматы кандай болот? Тагдыры кандай болот? ДЖГС менен УКС кызматтары. Булар единый заказчик бойдон калат. ДЖГС единый заказчик жана ошондой эле кабыл алуу органы жана контролдуу органы болуп кала берет. Мурун эле ошол функцияларды аткарып келген. Негизинен эле ДЖГСтин жана УКСтардын бирден бир функциясы бул тендерди өткөрүү боюнча жана ошондой эле курулушту контролдоо, курулушту кабыл алуу жана башка дагы функциялар бар эле. Эми азыркы учурда бир эле функцияны баягы биз прямой методко өткөзүп атабыз, бирок ошол эле функцияны аткаранга да киши керек да. Бирөө менен сүйлөшүп, бирөөнү баягы моюна жүктөгөнгө. Ошол функцияны аткарат деп биз пландарыбызды койдук. Чоң рахмат. Мисалы, бүгүнкү күндө негизги заказчик сиздер болсоңуздар, подрядчикти азыр мисалы түз берип аткан болсоңуздар, ошону көзөмөлдөө, технадзорлорду дагы өзүңүздөр көзөмөлдөп атсаңыздар, бул жерде кызыкчылыктар кагылыш болуп калбайбы? Жок, кызыкчылыктар кабылыш болуп калбайт. Себебин айта кетсек, бүгүнкү күндө курулуш контролдоо департаменти бул дагы бир башка орган бар. Бул департамент түздөн түз министрликке баш ийет. Ал эми ДЖГС дагы министрликке баш ийет, бирок ал башка департамент. Сизге баш ийет да баары бир. Бардыгы бизге баш ийет. Эми биз ушул министрлик курулушту алып кетип аткандан биз толук кандуу жооп берүүгө дайынбыз. Ар бир курулуш боюнча жерине чыгып, кандайдыр кемчиликтер болсо, ошонун бардыгын жооп берүүгө биз дайындыгыбызды билдирип кетет элек. Рахмат. Ушул жакта дагы бир катар реформалоо кылганга сунуш берет элем. Бир карап чыксаңыздар. Себеби кайсы министрлик болбосун, бардык тараптуу алганда бир аз туура эмес болуп калат деп ойлойм. Ошондуктан менде сунуш, эгерде ошол көзөмөл кызматын, технадзорлорду бүгүнкү күндө жергиликтүү бийликтерге Данияр Жолдошевич, губернатор, акимдерге жүктөсө кандай болот? Себеби ошол жердеги жергиликтүү бийликтеги кандай гана социалдык объект болбосун, алар дагы өздөрү заинтересован болот эле. Ошого кандай ойлойсуздар? Алишер Абдуллаевич, мен сизди толугу менен колдойм. Аныс деле азыр ушул функция жүктөлгөн. Ушул жерлердеги жетекчилер ушул Госстрой менен бирдикте чогуу жооп беришет. Анын ылдамдыгын, анын сапатын текшерүү бул сөзсүз түрдө анын милдеттерине кирген, анын функционалдык милдеттерине кирилген да ал негизден. Андан тышкары азыр көзөмөл жүргүзүү. Өзүңүздөр билгендей, Минфинде азыр жанагы банковский сопровождение бар да. Ошол акча каражат ушул объектке бөлүндү, ушул объекттен тышкары башка жака иштетилбесин деген. Бул дагы көзөмөл катуу иштеп атат. Алмаз Кушбекович бу жерде өзүнүн жыйынтыгы, анын натыйжасы өтө чоң болуп атканын дагы далилдеп берет. Ошол банковский сопровождение тууралуу. Чоң рахмат. Андан кийинки маселе могул алдыда жазгы талаа иштери турат. Бир топ ушул Айыл чарба министрлигинде айыл чарбаны колдоо жана ошондой эле жана бир катар өнөр жайларды колдоо иретинде жеңилдетилген насыялар бар. Ошондо бир көзөмөлгө алып койсоңуздар, могу Кара Суу районунда уже жаз келди. Айылдык банктарга дагы тапшырмаларды берип койсоңуз. Жарайт.